Assalamu alaikum достор, силер менен Кубаныш. Бүгүн бул видеодо iPhone 7 менен Redmi Note 8 салыштырабыз. Биринчиден iPhone 7 2016-жылы сентябрда чыккан, убагында топовый флагман болгон. 4 жыл өтсө деле, азыр деле жаман эмес. Redmi Note 8 2019-жылы жайдын аягында чыкты, өзүнүн акчасына достойный ушул баадагы смартфондордун арасынан эң мыкты смартфон деп эсептейм. iPhone 7 азыр официалдуу магазиндерде сатылбайт, интернет магазиндерден тапса болот. Жаңы деле бар, же жаңы деп Китай запчастары менен оңдоп калыбына келтирилгендер учурайт. Официалдуу гарантия жок, же колдонулгандарды Авито Юладан тапсаңыз болот. 10 000 рубльдан 20 000 рубльга чейин состояниясына карап. Redmi Note 8 официалдуу магазиндерде сатылат, интернет магазиндерде деле бар, гарантия деле бар. Баасы 10 000ден 16 000ге чейин. Экөөнү түзмө-түз салыштырганда биринчи эле албетте экөөнүн бири-бирине туура келбеген көлөмдөрү. Note 8дин дисплейдин көлөмү 6,3 дюйм, iPhone 7де 4,7 дюйм, Note 8де дисплейдин тараптык чен өлчөмү жаңыча 18ге 9. iPhone 7де эски тараптык чен өлчөм 16га 9, ал кезде 2016-жылы бардык смартфондор ушундай болчу. Note 8де Full HD+, iPhone 7де HDге туура келет. Экөөнүн тең дисплейдин түрү IPS. Колдонгондо Note 8ти бир кол менен колдонгону кармаганы бир аз ыңгайсыз болуп калат, айрыкча аял кишиге экинчи колдун жардамы менен гана. iPhone 7ни бир кол менен кармаганы, колдонгону ыңгайлуу, алаканга жакшы жатат. Корпусунун материалы iPhone 7де металл, алюминий, колдон түшүп кетсе дагы чачырап кетпешине ишеничтүүрөөк. Жана IP67 стандарты боюнча суунун ичинде 1 метр чуңкурлукта жарым саатка чейин жүрө берет. Албетте аппарат жаңы, корпусу бүтүн ачылбаган болсо, эгер ачылып оңдолгон болсо, анда суудан сактап калат деген үмүттү үзөбүз. Redmi Note 8де удардан, чийилгенден сактай турган Corning Gorilla Glass 5 менен бекемделген. Ошондой эле жамгырдан же бир аз суу чачырап кетсе, сактап кала турган атайын смартфондун ачык жайларында, мисалы аудио джек же заряд алуучу порт, сим-карта түшө турган жайларында кошумча резинкалар менен бекитилген. Бирок толук суунун түбүндө жүргөнү болбойт iPhone 7ге окшоп. iPhone 7де аудио джек жок, заряд алуучу чайы эки функцияны аткарат, заряд алуу жана музыка уксаңыз дагы болот. Бир дениги зарядтап жана кино көрүү үчүн атайын бөлөк адаптер алыш керек болуп калат. Note 8де аудио джек бар. iPhone 7ге бир эле сим-карта түшсө, Note 8ге 2 сим-карта жана флеш-карта дагы түшөт. Флеш-карта 256 гигабайтка чейин көтөрөт. iPhone 7нин жүрөгү, процессору Apple A10 Fusion убагында аябай мощный болгон. Азырга чейин актуалдуу, бардык оор приложение, оюндарды жөн эле көтөрөт. Note 8дин жүрөгү Snapdragon 665. Бул деле жаман процессор эмес, эми азыркы учурда экөөнүн күчү деле бирдей эле болуп калган десем болот. Бирок оюндарды iPhone 7 жакшыраак көтөрөт Note 8ге караганда. iPhone 7де арт жагында бир көздүү эле 12 мегапикселдүү камера. Селфи камерасы 7 мегапиксель. Сразу эле айтып коеюн, видео iPhone 7 сонун тартат. Note 8 андай даражага жете элек. Сүрөттөр дагы iPhone 7де бир аз тунук көрүнөт. Redmi Note 8де бирок камералар арт жагында 4-төө, негизгиси 48 мегапиксель. Жөн эле сүрөткө тартканыңызда, демейки боюнча сүрөткө тартсаңыз, орусча айтканда фото по умолчанию тартсаңыз 12 мегапиксель менен эле тартат. 48 мегапиксель менен тартуу үчүн режимдердин катарында 48 мегапиксель дегенге коюу керек болот. Калгандары үчөөнүн бириси 8 мегапиксель, экөө 2 мегапикселден турат. Селфи камера 13 мегапиксель, мен Note 8дин селфи камерасын жакшыраак деп эсептейм. Батарейкалары боюнча салыштырсак, кечирип койгула iPhone 7 чекеге жөн эле учуп кетет. Note 8де 4000 мАh. iPhone 7де 1960 мАh. 2000 дагы эмес, эми баарыбызга белгилүү кайсынысы асманда экени. Анда эмесе достор, натыйжасын чыгарсак, iPhone 7 2016-жылкы болгону менен азыркы убакытка чейин актуалдуу. Дагы 2-3 жыл жаңы iOS'ке жаңыланат. Плюс жагы тыкан, колго жакшы кармалат, корпусунун материалы алюминий, стерео динамиктер, суудан сактоочу IP67 стандарты боюнча. Минус жагы кичинекей батарейка, корпусунда бөлөк атайын аудио джек жок жана бат заряд алуучу функциясы дагы жок. Redmi Note 8 жаңы смартфон, ал деле 2-3 жыл актуалдуу болот. Плюс жагы чоң экран, видео көрсөңүз аябай сонун. Жаңы чен өлчөм 18ге 9, камера, 2 сим-карталуу же 1 сим-картанын ордуна флеш-карта салсаңыз дагы болот. Чоң көлөмдүү батарейка. Минус жагы ушул версиясында NFC жок. Бирок Redmi Note 8T жана Redmi Note
8 Pro'da NFC бар, бирок ушул версиясында жоктугу бир аз ойлондурат. Ошол достор, эгер бул видео сизге жаккан болсо, кандайдыр бир пайдасы тийген болсо, лайк басып каналга жазылганды унутпаңыз. Видеонун аягына чейин көргөнүңүз үчүн биз сизге аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Силер менен Кубаныч. Саламатта болуңуз.